Ош шаарында быйыл 20 курулуш компаниясына уруксаат кагаздары толук берилди. Алар учурда курулуш жүргүзүп жатат. Андан сырткары дагы 14 курулуш компания керектүү документтерин албастан ишти өз билемдик менен баштаган. Мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү кыйынга туруп жатканы Ош шаардык мэриясынын кезектеги коллегиясында айтылды. Жылда 20 дана көпкабаттуу документтер берилген. Азыркы убакта 14 дана мыйзамсыз эч кандай уруксат албастан объекттер бар. Буларды мамлекеттик курулушту көзөмөлдөө башкармалыгына өткөрүп берилген. Алар тиешелүү сот органдары менен жұмыс алып. Коллегияда шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөшүү аракетине карата сын айтып, майда дүкөндөрдү бузуу менен чектелип жатасыңар деп кошумчалады. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу бийик кабатка көтөрүлүп, элге сатылып кеткенге чейин чара көрүш керек экенин белгиледи. Ушунча жылдан бери аябай бир актуалдуу сөз болуп атат да, мыйзамсыз курулуш деген сөз. Бирок ошол бир дагы шаарда мен көрбөдүм мыйзамсыз курулуш деп мындай көп кабаттуу үйлөрдүн бирин да токтотуп же болбосо ушуну снос коюп бергендичи. Биздин мыйзамсыз курулуштар боюнча биздин алыбыз бир эле комокторго эле жетип калды азырчы. Комокторду барып эле тартып көрсөтөсүңөр, мына мыйзамсыз курулушту алып атабыз, тинтатабыз. А көп кабаттуу үйлөр качан 8-9 жылга чыкканда эле мыйзамсыз курулуш деп чечип атабыз. Биздин мыйзамсыз курулушчулардын алдында алсызбы? Жыйында Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү мыйзамсыз курулуштар бүтүп элге берилип кеткенден кийин аны бузуу же чара көрүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Буга чейин кала мэриясы айрым өз билем курулуштардын электр энергиясын өчүрүп чара көргөн, бирок андан жарытылуу майнап чыккан эмес. Жаранда кирип алышат. Жаранда кирип алгандан кийин снос кылыш кыйын, өзүңүздөр билесиздер. Жашап акчасын төлөп кирип алган. Ошо боюнча мамлекеттен көтөргөнбүз, билесиздер. Ошону бербегиле, буга бербегиле. Суроо жооптордун соңунда шаар мэри Бакытбек Жетигенов тиешелүү жетекчилерге жергиликтүү бийликтен мыйзамсыз курулуштарды токтотууга күчү жетет болгону иштеш керек деген талабын койду. Бул жаатта иштерди күчөтүү тапшырмасы берилди. Уруксат жок болгондо шаарда мисалы миңдеп үй салынган жок да. Көп болсо 20-30 пайызына ашып кетсе. 15-те. Ошонун баарын күндө көтөрүп, карап ревизия кылып, кимиси кандай болот деп ошончо болот эле. Силер баягы котлованный фото, видео фиксация кылып койдук дейсиң. Анан тоғыз училищеге чыкканда дагы фиксацияласаң, андан соң болот. Ошого чейин иштерди алып барган. Рычаг бар да жок болсун. Мына водоканалда бар кезде. Рычаг мэрияда толтырды. Браво. Водоканал, рейс бар, жылуулук бар. Кантип жок болсун. Ошолар колдош керек. Анан өзүң иштебейсиң. Ошон үчүн мындан ары ошол мыйзам куруш боюнча Ошондой эле Ош шаарында жаш өспүрүмдөр арасында катталган кылмыштардын көбөйүп жатышы талкууга алынды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү кылмыштардын 74%ын шаарга райондордон келген жаштар жасаарын билдирди. Милициянын маалыматында Ошто 9-классты бүткөндөн кийин шаарга келип, эч жерде окубастан иштебей, ар кандай тартип бузууларга катышып жүргөн 100дөй өспүрүм аныкталган. Жаш өспүрүмдөр көбүнчө коомдук транспорттарда уурулук фактылары менен кармалууда. Себеби менде обоснование бар. Мектепке тартылбай калган өспүрүм балдар жана кыздар үйүнөн качып чыгып кетип атат. Үйүнөн качып чыгып кетип, кыздар көз көрүнө зордук зомбулукка, болгондо да сексуалдык зордук зомбулукка кабыл атат. Алардын көпчүлүгү бизге, мына сиздер статистикадан айттыңыздар 11 деп. А бизде жашыруун болгондуктан апасы же эжеси бизге алып келет, биз жашырабыз ал кыздарды. Анан гарадомдон төрөтөбүз. Последствиясы детский домго, детский дом менен башка жерлер ушу балдар толуп кетеби. Мындан сырткары балдарга карата жасалган кылмыштардын саны артып жатканы, өткөн жылы 84 факты болсо, былтыр 104кө чыкканы белгиленди. Бул боюнча шаардагы аймактык башкармалыктарга психолог, социалдык педагог адистерин кошуп берүү сунушу да айтылды. Роза Ахматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.